Саламатсыздарбы? Эгер сиз бул материалды көрүп жатсаңыз, анда Кайрымдуу бол коомдук фондунун официалдуу YouTube каналындасыз. Алгач видеону баштаардан мурун биздин каналга катталып, подписаться кнопкасын басып коюуну унутпаңыз. Демек, сиз бул кнопка аркылуу кайрымдуулук кылып жатасыз. Анан албетте коңгуроону күйгүзүүнү унутпаңыз, себеби биздин видеолорду алгачкылардан болуп көрө аласыз. Бул сиз үчүн өтө оңой, а биз үчүн абдан маанилүү. Улуу жол, заман соккон жел деп айтылгандай, заманыбыз куруп, акыркы убактарда оорудан айыга албагандардын саны жыл сайын эселеп өсүп баратканы анык. Мына бүгүнкү күндө ДСП оорусу канчалаган адамдарга терс таасирин берип, жашоонун маңызын сездирбей, эмнегедир өчү бардай каптап, күлгүндөй жаш балалык кезин баладай өткөздүрбөй, баспай калган 6 жыл бою эненин күч кубатын алып, 6 жашар Мадина сиңдибиз катуу ооруга чалдыккан. Бул оорунун түпкүлүгү эмнеде? Жараткандан берилген жазабы же ата-эненин күнөөсүн баласынан алабы? Айтор ар түрдүүчө ойлор келбей койбойт. Тагдырдын жазганына көнбөскө аргабыз барбы? Акыркы жолу Урматкан аттуу эженин видеосун чыгарган элек. Мына ошол эжеке менен байланышып, биздин фондубуз тууралуу маалымат алып, дарегибизге жардам сурап келген Айпери Адылбекованын 3 баласы бар, күйөөсү бар. Өздөрүнүн үйү жок, алыскы Баткен облусуна караштуу Кызыл Кыянын Караван айылында кайнисинин үйүндө азыркы учурда турамын дейт. Кызынын пособиясы менен күн кечирип, жолдошум экөөбүз тең иштебейбиз. Күйөөмдүн ашказан оорусу, менин нерв оорума байланыштуу ден соолуктун айынан иштебей жардам сураганга туура келди деп Айпери эжеке айтып олтурду. Өзбекстан жана Ош шаарына, Бишкекке жана башка жерлерге көргөзүп, жакшы деле жыйынтык болгон эмес. Кызыл Кыя шаары Каравандан келип отурам. Ушу кызым ооруйт 6 жылдан бери. 20 күндүгүдө ооруган, кызарып калып атты деп нейропатологко которгон де. Онон келип Кызыл Кияда жаттык, Ошто жаттык. Бишкекке келсек аба койду. Кийин Урмат эже менен таанышып калдым немеден. Кийин Урмат эже ошо немеге кайрылып көр Азамат акеге деди. Азамат акеге кайрылып жүрдүм, коляскадан жардам берсеңиз деп. Азыр анан айттым, Азамат аке, Урмат эжени ушу жака жөнөткөн экенсиз. Менин кагаздарымды ham бир жөнөтүп бериң. Неме болсо неме кылып жөнөтөйүн, мен апарайын. Неме болсо, жакшы болсо ушу жака апарайын деп неме кылып атам, үмүт кылып атам. Ушу кызыма неме болсо жардам берсеңиздер сиздерден суранычы. Кызымдын айыгып кетишин күн сайын зарыгып күтөм. Мектепке барчу учуру келип калды. Мындай акыбалда калбаса экен дейм. Кызыма 4 дөңгөлөктүү араба, башкача айтканда коляска берсеңер жакшы болот эле дегенден улам жетекчибиз Азамат Байматов өз сөзүндө туруп, эжекеге суранып келген кызына керектүү атайын балдар үчүн жасалган белегин берип кубандырды. Мына азыр бул келген кийимдер Кудай буйрса мына бизге туш тараптан ишеним артып жөнөтүп аткан мекендештердики кийим. Мына ушул дареге жеткизүү аракетиндебиз Кудай буйрса. Алтыным десе азыр мынакей. Мына урматтуу мекендештер, мондай бут кийимдерди жөнөткөн бир туугандарга биз терең ыраазычылык билдиребиз. Алла ыраазы болгон болсун. Мына ушундай кийимдер, мына ушундай чыныгы муктаждыкта турган бир туугандарыбызга жетсе, соо көбүрөөк болсо, сооптуу ишке биз да себеп болуп калсак, сиз да себеп болуп калсаңыздар деп эме кылып атабыз Кудай буйрса. Кана оң буттан баштайлы, кана бисмилла. Кана ай карачы, ай. Мадина, мынакей ай болсаң карачы. Анакей, сонун экен турбайбы Мадина? Аяй кийдиң, Аяйды кийип каяка барасың? Мынакей. Бугунга барасың, бугунга барасың. Да эметкендерди түшүнөт да, айткандар да? Түшүнөт, жок. Мынакей. Ана муну коляска болсо бүт шарты ыңгайлуу, бүт бар жакшы. Кана отургузуңузчу. Мынакей Мадина карачы ана, алтыным десе.
мына эмеси көйнөгүн ылдый чөйөлү. Мынакей. Мына бул аябай ыңгайлуу да, көрдүңүзбү? Мына могу жерлерин. Могу жери эки жака кулап кетпеш үчүн, бул жер сыдырылып түшпөш үчүн. Ана мынакей могул эмеси мынакей. Ооба. Бул мындайдан кетет. Могул эмеден аттан аласыз да эже, мындай отуруп. Мындай эмеден кетет. Узунараак кыласыз. Аны эки жак болсо мыяктан кармайт, ошондо бул бияка чалкалап кетпеш үчүн, Ана мынакей могул болсо, мына монтип мынакей. Бул мындай эмеде жаткызыш үчүнчү мынакей, Мадина. Мына көрүңүз. Могусунда мынтип койсоңуз, мына көрүңүзбү эже? Мына. Бүт эмеде башына ыңгайлуу болот да баары. Эгер муну болсо, кааласаңыз мындай өйдө жылдырып койсоңуз болот. Чоңойсо чоңой болот да бул кошо. Мынакей. Анан сүйрөгөндө дагы мына ушул нерсе, анан мына жака кулабайт эмес. Опсын. Мына урматтуу мекендештер, мына ушул колясканы жөнөткөн дагы бир тууганга Алла разы болсун, муну Россиядан жөнөткөн мекендешибиз. Мына сиз жөнөткөндө мына Ражап молдеке тозуп алып келип биздин бекер дүкөнүбүз бар. Мына ушул кийимдер турат. Ушундай жакшынакай буюмдар турат. Ушунун баарында кызмат кылып аткан бизде бул жерде жумушчулар бар. Колдон келишинче аракет кылып атабыз. Мына кежеке. Бул колясканын да баасы билесиз өтө жогору. Буну алышта өзү негизи кыйынга туруп эметип калат, албай. Анан сиздердин дагы жеңилиңиздерди жерден оорду колдон алайын деп биз бүгүн аракеттебиз, Кудай буйрса. Анан бул да болсо сиздерге бир топ жеңилдикти берип калат деген ойдобуз. Рахмат ошо жөнөткөн эмеге, бир туугандарыма, чет жакта жүргөн немелерге, анан Азамат экеге чоң рахмат. Менен кайтпаса Кудайдан кайсын ошолордун иши илгери болсун. Бул акеге рахмат, күтүп алып ушу мана бизге неме насип эткен экен. Рахмат ошол акеге жөнөткөн. Онун урмат эжеге рахмат, ошол жактан шыпасын таап, кызымды жүгүртүп, ойнотуп биздин алдыбызга келсин. Чоң рахмат ошолорго. Урматтуу мекендештер, ассаламу алейкум. Мына сиздердин аманат буюрса эң бир жогорку деңгээлде деп айтсак болот. Жогорку деңгээлде кайсы ушул аманат өз ээсине жеткени бул. Эми ушул бир туугандарыбыз, ушул кызыбыз бул баардыгы эле бирөөнүн баласы болгону менен кыргызда биздин соккон жүрөк ушул жаш балдар үчүн ушундай кичекейинен эле Кудай таалам ушундай уруу берип койгонуна өкүндүрөт. Эми бул албетте Аллахтын иши, Аллах билүүчү, Аллах өзү билет кандай адамга уруу берип, кандай адамга шифа берүүсүнү. Бирок биз дуа кылайлы, ушул коляскадан тез арада туруп, өзү басып кутулуп кетүүсүнү Аллахым берсин эртерээк. Анан ушул сиздер берген мекендештер Аллах разы болсун. Өткөндө бирөөлөр комментарийде жазып жүрөт да, ошо силер чыгарбай эле койбойсуңарбы? Эми силерди баардыгы эле таанып бүттү го депчи. Эми бизди тааныганы Аллах разы болсун, баардыгы Аллах разысылык үчүн жасап атабыз. Биздики таанылуудан максат эмес, биз келген аманатты тапшыруудан максат. Ошон үчүн отчет катары дайыма айтып келебиз бир тууган. Эгерде силерге катуу тийип, ушу биздин улам чыгарып атканыбыз туура эмес болуп калган болсо, кечирип коесуздар. Бул иш биз үчүн өтө туура, себептегинде биз башынан ушул нерсени камтып келгенбиз, аягына чейин ушул менен кете беребиз. Ошон үчүн бизди туура түшүнүүнү кабыл алып, сиздер биз менен чогуу болушуңуздарды сурунабыз. Аллах разы болсун. Биз да өтө кубанычтабыз, урматтуу мекендештер. Мына ушундай жакшылык ишти жасап турайлы. Бүгүн бизде мүмкүнчүлүк бар кезде. Бирок бир дагы эненин тагдырына мындай тагдырды эжекеме Алла разы болсун. Энелерибизге Кудай бул дүйнө акыреттин бактылуулугун берсин. Себеби 9 ай боюнда көтөрүп, 1 жыл белинде көтөрөт канчалаган энелер. Бирок мындай оор түйшүктү көтөрүнгөн энелер минтип балдары канча жашка чыкса дагы белинде көтөрүп, ушул таштабастан канчалаган энелер бар балдарын таштай качкан. Ошон үчүн Кудай буйруса
мен ойлойм Кудай ыраазылыгында ушул жолдо ушинтип энелик мээримди төгүп чоңойтуп аткандарга биз терең ыраазычылыкпыз. Биз дайыма тирек болгонго себеп болгонго аракет кылабыз. Силерге рахмат, чоң рахмат силерге ошо неме кылып, ошо жөнөткөн акеге рахмат, катта рахмат. Мана жөнөткөн аманатыңызды биз мына алдык, неме кылып, рахмат силерге. Урматтуу көрүүчүлөр, Мадинанын жагдайын көрдүңүздөр. Кайдыгер карабастан жардам берүүнү каалаган мекендештер, сиздерди төмөндөгү реквизиттерден күтөбүз. Кудуреттүү жаратуучу бизге берген ден соолук аманатын туура сактап, эч бир эненин көз жашы төгүлбөй, өз убагында дарыланып, жашоонун жакшы гана күндөрүн көрүүнү насип кылсын деп, кийинки эфирден амандашканча эсен туруңуздар деп тилейбиз.